финансылык, экономикалык фактылар, жаңылыктар жана пайдалуу инструменттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Бул видеонун темасы акчаны башкаруунун жолдору. Акчаны иреттүүлүккө кантип келтиребиз? Ошол тууралуу сиздер менен кадамдарды бөлүшүп, пайдалуу маалымат менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Биз билгендей, финансылык эркиндикке чыгуу үчүн эң биринчи финансылык сабаттуулук керек. Финансылык сабаттуу болуш үчүн ар бир адам өзүнүн акчасын туура башкарганды билиш керек. Анда эмесе акчаңыз кайда кетип жатканын билесизби? Сиз иштеп жатасыз, кирешиңиз өсүшү да мүмкүн, бирок баары бир акча жетишпейт. Бул мистика эмес, бул каржылык агып кетүү. Акчаңыз крандагы суудай агып жаткандай болот. 1000 сом билинбестен коройт. Мисалы, жума сайын же болбосо күн сайын 1000 сомдон коротуп жаткан болосуз. Бирок жыл ичинде чоң тешик айланат. Бул жерде көрүнгөндөй латте фактору деп аталат. Ошентип атап коюшкан. Бул жерде майда чыгымдар, мисалы, күнүнө 200-300 сомдук көзгө көрүнбөгөн, билинбеген чыгымдар болушу мүмкүн. Аны бир айга көбөйтсөк 6000 сомго чейин чыгат. Эң биринчи кадам акчаны контролдоонун, каржыны башкаруунун эң биринчи кадамы бул татаалдуу аудит жүргүзүү. Же болбосо каржыңызга катуу көзөмөл жүргүзөсүз. 7 күн бою каржынын кыймылын жазуу керек. Ошол кадимкидей эле барак калем сап алып, баардык чыгымдарды майда чүйдөсүнө чейин жазасыз. Жана күндүк ичинде көз жүгүртүү керек болот. Бул мисалы сиз бир жума мурунку, 2-3 күн мурунку чыгымдарды эстеп, анан жазып отуруу эмес, болжолдуулуктан фактыларга жол болуш керек да, реалдуулукту күндө көзөмөлдөшүңүз керек. Анан да бир бизде эмоцияларыбыз биздин акылыбызга каршы болуп эсептелинет. Көп учурда, башкача айтканда, бул импульсивдүү чыгымдар деп да аталат. Бул жерде пирамидада көргөндөй, бул пирамиданы Маслоунун пирамидасы деп да аташат. Базалык керектөөлөр пирамиданын негизин түзөт. Бул тамак-аш, турак жай, кийим-кече жана башкалар. Ошондой эле пирамиданын башында майда чүйдө чыгымдар дагы биздин бюджетибизди жейт, акчабызды жеп турат. Мисалы, жагымдуу нерсе бизди 5 мүнөт сүйүндүрүшү мүмкүн, бирок аны эгер сатып алсак, акча түбүлүккө жок болот. Ал нерселерди биз эмоцияларыбызга байланып сатып алдык, стресстен арылуу үчүн, мисалы, же кандайдыр бир максаттар үчүн, эмоцияларыбызга байланган үчүн сатып алышыбыз мүмкүн. Бул нерсени токтотуу үчүн бизге пауза методу жардам берет. Биринчиси, дүкөндөн сатып алуусуз чыгуубуз керек. Өзүбүздү карманып, ошону сатып алууну токтотуп чыкканга аракет кылабыз. Экинчиси, капчыкты үйгө калтырганга аракет кылышыбыз керек. Эгер өзүбүздү кармана албай турганыбызды билсек, анда капчыкты калтырабыз. Ошол жагымдуу бир нерсени көрүп калсак дүкөндөн, бир жума күтүү зарыл. Ошол нерсе чындап эле сизге керекпи, кереги жокпу, бир жума бою ойлоносуз. Эгер бир жума бою дагы сизге керек деп өзүңүзгө ишенсеңиз, анда кайра барып сатып ала берсеңиз болот. Дагы биз баардыгыбыз эле, мисалы, супермаркеттерге соода кылганы киребиз, туурабы? Народный, Глобус, Азия жана башка. Ал жерде мерчендайзинг деп аталат. Мерчендайзингдин өздөрүнүн саясаттары болот. Бул слайдда көргөндөй алтын текчелер эң кымбат товарларды коюшат. Мындай кылып, мисалы, кире бергенде сөзсүз сенсордук тузактар болушу мүмкүн, жыттар, выпечкалар, ар кандай нандар, нан татымдары. Ал эми эң керектүү сүт жана нан азыктарын эң бурчка коюп коюшат. Биз ага жеткенге чейин башка товарларды сатып алышыбыз керек, мисалы да. Касса зонасында импульсивдүү товарларды коюшат. Майда чүйдө, таттуу-паттуу, кичинекей балдарга ылайыктуу, мисалы, ылайыксыз деле, көзгө мындай абдан
яркий деп коебу орусча ошондой. Аларга каршы туруу үчүн бизде контр тактика болуш керек. Атайын сөзсүз тизме менен киришибиз керек дүкөнгө. Себетке ошол списокто, ошол тизмеде жок товарды салбашыбыз керек. Эң негизги эреже ушундай. Бул импульсивдүү чыгымдарга каршы турганга жардам берүүчү куралдардын бири. Ошондой эле супермаркетке киргенде бул жерде жүрүм турум эрежелерин дагы өзүбүздө карманганга жардам берет. Мисалы, арабага караганда сиз себетти тандап, ошону көтөрүп киргенге аракет кылышыңыз керек. Себеби бизде психологиялык боштукту толтурганга биздин мээбиз ошого аракет кыла берет да. Мисалы, чоң арабаны көрсөк, ошого толтуруп товарлар сатып алганга аракет кыла беребиз. Ал эми себет менен кирсек, ошо себет кичирээк болот дагы, аны көтөрүп оорчулук пайда болот да, ошону биз баатыраак кассага барып төлөгөнгө аракет кылабыз да, биз өзүбүзгө керектүү эле өнүмдүү товар сатып алып калабыз. Дагы бир айта турган нерсе, эч качан дүкөнгө ачка бойдон кирбеңиз. Анткени ачка бойдон киргенде сиз ошол ачкалыгыңызды токтотуу максатында импульсивдүү, мисалы, жеп ала турган товардарды сатып алышыңыз мүмкүн. Дагы сатып алуу тактикаларынын бири бул дүң сатып алуу. Мезгилдеги жашылча, жемиш, дан азыктарды оптом дейбизби, дүң баада сатып алганга аракет кылыңыз. Пакеттеги чайдан көрө жалбырак чай деген сыяктуу мисалдар бар. Брендке караганда курамын карашыңыз керек. Сапаттуулугун карап, товарларды дагы изилдөө жүргүзүп, анан сатып алганга аракет кылыңыз. Ошондой эле биздин жашыруун акчабызды жеп көбүрөөк чыгашага кеткирип жаткан дагы бул коммуналдык төлөмдөр болуп эсептелинет. Бул слайдда көргөндөй таза сууну мисалы тамчылап эле агып жаткан крандан чыгашабызга 20 литр суткасына, мисалы 700 литр айына кетип калышы мүмкүн. Ошол эле чыгашаны биз тишибизди мисалы ачык кран ачып алып жууганда дагы ошондой ысырап кылып жаткан болобуз. Жылуулукту дагы үнөмдөөгө аракет кылышыбыз керек. Оптималдуу температура мисалы үйдүн ичинде 19-21 градуска ылайык болсо, биз өйдө ысык кармап алсак, ден соолугубузга да, капчыгыбызга дагы зыян болот. Энергияны үнөмдөөчү лампаларды алганга аракет кылышыбыз керек. Ал дагы биздин чыгашыбызга үнөмдүүнү алып келет. Дагы бир нерсе айта турган социалдык тузактар, статус жана балдар. Мисалы, статус тууралуу миф бул бизде кыргыздарда жакшы жашайт. Бизде сөзсүз эл эмне дейт деген түшүнүк кеңири жайылган. Карызга батып, кымбат той өткөрүп же карызга батып, кымбат буюм алып, кымбат баалуу телефон алып, көбүнчөсү ошондой тузакка айлана беришет. Мисалы, ошол кымбат буюм, кымбат сумканы, брендтүү сумканы алып алып, автобуста жүрсөң, бул жарашпайт, туурабы? Ошонун мисалында бул слайдда ошол сүрөт тартылган. Ошондой эле ата-энелер үчүн да тузактар бар. Толтур оюнчук кызыктырып эле балдарга, өзүңөр да кызыгып эле ата-энелер мисалы балдарын алып бере бериши мүмкүн. Андай кызыктуу оюнчуктар 75-нчи кандай 100-чү оюнчукка караганда балага ата-эне көңүл буруусу маанилүү да. Обу жок модалуу кийим алып бергенден көрө балдарга, андан көрө билимин, өнөрүнө өнөр кошо турган жака инвестиция кылып, акчаңызды ошол жака коротконго аракет кылуубуз керек. Дагы бир нерсе, бул майрамдар бар кыргыздарда, аштар, тойлор бар. Бул сөзсүз эле карызга батуунун себеби эмес. Белек алууну да пландаш керек. Эгер каржыңыз жетпей жатса, өз колуңуз менен жасаганга да болот, мисалы белекти. Экинчи кадам бул каржылык план түзүү. Эң негизги алдын эреже сөзсүз план түзөрдү. Ошо максат койгондо кирешеңиз чыгашыңыздан көбүрөөк болуш керек. Кирешелерге мисалы категорияларды таблица түзүп жазып алышыңыз керек. Айлык, маяна, аванс же болбосо кошумчада бир кандайдыр бир киреше булактарыңыз болсо аны жазасыз. Чыгымдарды сөзсүз милдеттүү жана өзгөрүлмө чыгымдар болуп 2 категорияга бөлөт. Милдеттүү чыгымдар бул сөзсүз ай сайын
сөзсүз түрдө кете турган чыгымдар, ижара, тамак ашка, жол киреге жана башка. Мисалы, балдарыңыз мектепке же садикке, бала бакчага барса, аларга кете турган чыгымдар дагы милдеттүү чыгымдарга жазылат, коммуналдык төлөмдөр. Ал эми өзгөрүлмө чыгымдар булар белектер, көңүл ачуу, дайыма болбой турган, бирок кээде жазыла турган чыгымдарды өзүнчө бөлүп жазасыз. Анан мисалы айлык менен алганда конверттер методу деп да аталат, же болбосо азыр бизде бюджет планер деп коебу, ошондой да бир кошелектор, капчыктар чыгып жатат. Ай сайын ошо максаттарыңызды бөлүп, ошол бөлүп акчаңызды бөлүп сактайсыз да. Айлык аларыңыз менен ошол максаттарыңызга бөлөсүз айлыкты. Балансты башкаруу стратегиясы. Кирешеңиз үзгүлтүксүз болбосо, арык айды жабуу үчүн семиз айларда резерв сактабоңуз керек. Арык ай дегенибиз эмне? Ошол азыраак киреше түшкөн айларды арык десек, семиз айларыбыз бул көбүрөөк киреше келген айлар. Ошо көбүрөөк киреше келген айларда биз көбүрөөк акчаны дароо көбүрөөк сактап туруп, келечектеги чыгашаларга, мисалы өнүмдөөгө ошолорду жабууга аракет кылабыз. Үчүнчү кадам бул капитал топтоо. Эң биринчи эреже бул биринчи өзүңө төлөө деп аталат. Минимум ар бир кирешеден 10%, 10% өзүбүзгө төлөнгө аракет кылышыбыз керек. Агрессивдүү өсүү, мисалы чоң максат коюп, чоңураак каржылык план койсок, ага көбүрөөк пайызда топтогонго аракет кылабыз жана башка финансылык топтоо инструменттерин колдонобуз. Мисалы депозит, дагы башка фондулук инвестициялар бар, аларды башка видеолордо караганга аракет кылам. Бул жерде диаграммада көргөндөй латте фактору же латте эффектиси деп да атаганбыз. Мисалы кафеде түштөнүүдөн качуу бизге күн сайын мисалы 200 сомдон кафеге барып түштөнүү обед кылган болсок, ошондон качып биз экономдоп, үнөмдөп, үйдөн тамак алып жеп, 10 жылда эгер үнөмдөй турган болсок, ошого эркибиз жетсе, 500 000 сомду биз 10 жылда үнөмдөп коет экенбиз да. Эми бул мындай эсептөө катары, мисал катары берилди. Анан бул слайдта болсо сиздер көргөндөй, мисалы биз бир кыялданабыз. Жөн эле кыялданбай, аны ошол максатка айландырышыбыз керек да. Кыял деген эч кандай мисалы пландары, кадамдары жок эле кыялдар болот. Аны биз максатка айландырабыз. Максат болсо, кадимгидей кадамдар болуп, аны долбоорго айландырабыз. Мисалы көл жээгинде үй каалайм деп кыялдансак, аны максатыбызды жазабыз, баарын кадимгидей чийип, анын канча сом болоорун жана канча убакытта жетерибизди, канча кыймыл аракет кылып, кайсы айда эмне кыларыбызды ар бирин жазып чыгышыбыз керек. Эң биринчи пункт бул элестетишибиз керек, ошого жетем, кандай жетем деп. Экинчисинде мөөнөт коюшубуз керек, мөөнөттө жылы айда жетем деп. Анан үчүнчүсү, эң негизгиси инфляцияны эске алышыбыз керек. Себеби дегенде бүгүнкү биздин топтой турган келечекке акчабыз, ошол келечекте 5 жылдан кийин келгенде башка наркы, баасы башкача болуп калышы мүмкүн да. Инфляция жаздыктын астында акчаны жейт. Көбүнчө адамдар мисалы акчаны банктарга, башка нерселерге ишенбестен диванына, сандыгына, жаздыгынын астына дегендей сактап, копилкаларга салып чогулта бериши мүмкүн. Бирок убакыт өтүп ал акчалар баасы, наркы түшүп калышы мүмкүн. Ошол себептен акчалар иштеш керек. Акчаны депозитке салса болот банкка, бирок ал төмөнүрөөк киреше берет. Валюталарга, мисалы чет өлкөлүк валюталарды сатып алса болот. Сөзсүз эле бир валютаны албай, диверсификация деп коет, бөлүштүрүш керек. Сөзсүз бир нече валютаны сатып алса болот.
Анан эң жакшы инвестициялардын бири бул өнөргө, мисалы билимге жумшай турган инвестиция деп эсептейм. Себеби жаңы билимди алып, ал сага жаңы өнөр алып келсе жана сен алмаштырылгыс бир экспертке айлансаң, бул инвестиция өзүн актайт да. Анан эң негизги инвестициянын дагы бир эрежеси бул түшүнбөгөн нерсеге инвестиция кылбаш керек. Мисалы азыр көбүнчө адамдар криптовалюта, ар кандай бир финансылык пирамида сыяктуу башкача бир нерселерге алданып, өздөрү түшүнбөгөн, билбеген нерселерге акча салып алып, алданып калуу коркунучтары болгон да мисалдар болду жашообузда. Ошол себептен финансылык сапаттуулукту дагы да жогорулатып, күндө ар бир маалыматты калтырбай укканга аракет кылуу зарыл. Анан дагы акчаны туура башкаруунун бирден бир инструменти бул бюджет. Үй бүлөлүк бюджетти туура түзүү. Бул слайдда сиздерге үй бүлөлүк бюджетти түзүүнүн 3 модели көрсөтүлдү. Биринчиси чогуу деп, жалпы казан же болбосо общий чогуу деп коет. Үй бүлөдө баардык мүчөлөрү ошол жалпы казанга салат. Жана чогуу ошол жерден ишенип, кеңешип, анан пайдаланышат. Экинчиси ар бир мүчөсү өз өзүнчө чогултат, өз өзүнчө пайдаланат. Чогуу деле пайдаланат. Бул жерде эми эркиндик болот. Ар ким өзүнүн тапкан акчасынан каалашынча корото алат деген сөз. Үчүнчүсү бул аралаш. Ар ким өздөрү үчүн да акча коротот, өзүнүн тапкан акчасынан, бирок чогуу дагы тиричилик үчүн чогуу жумшашат. Бул алтын орто, золотая середина деп коет. Ушундай 3 түрү бар. Анан ийгиликтин эң чоң ачкычы акчаны туура башкаруунун бул чоң бир сатып алууларды, мисалы үй болобу, кыймылсыз мүлк болобу же дагы чоңураак бир буюм болобу, аны сөзсүз кеңешип жасоо зарыл. Үнүмдө бул чектөө эмес, эркиндик. Сиздер көргөндөй манифесто деген сөз спикерине жазылган жок. Мен сиздерге манифесто бул чакыруу дегенди билдирет. Мен сиздерге чакырык жасагым келет. Үнөмдүк кылуу демек өзүңдүн эмгегиңди жана убактыңды сыйлоо. Жашоонун кубанычынан өзүңүздү ажыратпаңыз. Чыныгы сизге сапаттуу жашоо алып келген нерсеге гана акча коротуңуз. Бүгүнкү сиздин кыймылыңыз кандай болуу керек? Чыгарчаларыңызга 7 күндүк аудит жүргүзүүнү баштоо керек. Бул жылга бир чоң каржылык максат коюңуз керек. Ушул кадамдар сиздердин каржыңыздарды башкаруунун бирден бир эң биринчи жолдорунун бири деп айта алам. Андыктан каналыма катталыңыздар. Пайдалуу инструменттер, финансы боюнча, каржы, экономика тууралуу фактылар жана башка жаңылыктар боюнча сиздер менен бөлүшүп турууга аракет кылам. Сурооңуздар болсо, оюңуздар болсо комментарийге жазыңыздар. Мага абдан маанилүү жана пайдалуу сиздердин жообуңуздар. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.